Урматтуу мекендештер, сиздерге бул уран калдыктарынын коркунучтуу жагын, булар качан кандай пайда болгондугун айтып кереги жок, анткени баарыңыздар эле билесиздер деп ойлоймун. Кийин ушуну көчүрүп барып бир жолу түбөлүккө коркунучсуз кылып салууга макул дегендер кол көтөргүлө. Макул дегендер кол көтөргүлө. Саламатсыңар, кандайсыңар, жакшыбы? Сиз менен Болду, мен куштуктар аман эсен жакшы турасыңарбы? Мен өткөндө биринчи таш баштаганда барам деп едим беле. Мен азыр региондун башка региондо эмеде жүрөм да, иш сапар менен. Ошон үчүн видеодон бир карап коеюн деп атам. Даярсыңарбы? Даярбыз. Садыр Нургожоевич, сиздин тапшырмаңыз менен бүгүн мен менен чогуу өзгөчө кырдаал министринин орун басары Мамбетов Алмаз жана бердеги жетекчилер менен обул прокурор Аттокурул Алтынбек, начальник УВД Асаналиев Сапар Тилекович, анан Мин Куш айылынын тургундары азыр тиги калдыктын ордуна барып өлчөгүчтөр менен урандын радиациясынын деңгээлин өлчөп келишти. Бардыгы нормада. Анан моорки жерде мойкадан автомашина чыгып турат, ушуга жүктөлгөн. Мунун алдынан дагы параметрлерин бардыгын өлчөдүк, чыккандан кийин дагы өлчөдүк, чыккандан кийин дагы ушул өкүлдөр өздөрү бардыгы биздин МЧСтин өкүлдөрү менен нормаларын көрүп, өздөрү дагы буга далил болуп, анан азыр ушул сиз менен байланышка чыгып отурабыз. Кана азыр тиги мойкадан чыккан машинеңердин немесин өлчөп көргүлөчү, радиационный фон. Мен өзүм да бир көрүп коеюн. Менин атым Андашбаев Садыр, радиациялык коопсуздук боюнча службанын жетекчиси болом. Азыр мына могу машинеден ченегенде 20 точкадан ченебиз. Баш аягы 8 гамма точкасын ченебиз, гамма излучение. 6 альфа излучение, анан 6 бета излучение. Ушул прибордун эсеби менен мына азыр могу водительдин артында гамма излучение ченелип атат. Мына моорекил 1,69 деген бул 0,17 микрозиверт деп коет, же болбосо 0,16 микрозиверт. Нормадан канча ылдый ошону айтсаңыз? Могу нормада 12 микрозиверт болуш керек болчу. Бул нормадан абдан эле төмөн, аябай көп. 0 болот атпайбы? Атык 17 болуш керек, 12 болуш керек болчу. 12 эсе минимум. Жок дегенде 12 эсе да. Дальше. Мынакей моореки альфа беттен дөңгөлөктөрдөн ченет. Ушул эле 6 дөңгөлөктү ченет. Мына моореки көрдүңүз. Альфасы 2 болуш керек, атыгы бетасы 10 болуш керек. Азыр 0, 0,1, анан 0,8 болуп атат. Көрдүңүзбү? Канча аз болуп атат. Мына экинчи дөңгөлөктүн биякты ченебет. Азыр мына могу эмедеги мунун ичинде азыр эме хвостовой материал бар. Ошону 10 сантиметрден ченеп атабыз. Мынакей 0,70 микрозиверт. Анан кийин бул 2 метрден ченебиз, анткени ошол элдер өткөндө элдерге зыяндуулугу болобу, кандай болот деп. Ошондо бияктан азыр ченегенде көрдүңүзбү? 0,30 микрозиверттин тегерегинде болот. 0,28, 0,29 микрозиверт. Мынакей ушунден машина кетип баратканда элдерге зыяндыгы болобу, болбойбу деген сөз ушундан болот да, жанагы нормадан, естественный фонддон аз болуп атат. Көрдүңүзбү? Анан эми моорекинтип 6 дөңгөлөгүн ченелет, гамма менен дагы могу артынан да ченелет, жүрүп артын ченеп коелу. Көтөрүп 10 сантиметр. Мынакей 0,8 микрозиверт болуп атат. Эми 2 метрден ченели. Мынакей 0,19 микрозиверт, 0,20 микрозиверт болуп атат. Бул жанагы естественный фонддон 0,30тан аз болуп атат. Могу дөңгөлөктү кел астына. Дөңгөлөктү эмне үчүн ченесиз, ошону айтып бериңиз. Могу дөңгөлөктү ченегенде могу альфа бета эмелери, частицалар могу жолдо калып калат дейт да. Ошол калып жол таза болсун деп, анан ошондук үчүн бул эмени ченебиз. 0,8, анан кийин 1,6 болуп атат. 1,06 болуп атат. Нормадан абдан эле төмөн болуп атат. Анан бул машина азыр эми мойкадан кийин
чыкты. Азыр эми бул тиги жолго коопсуз таза бойдон чыгара берсек болот. Жолду көрбөс койсоңуз, Жолду улап турган улам чаң чыкпасын деп, могу суунун баары, жолдун баары суу. Жолдун баардыгы ошол башталыштан баштап ташый турган дальнийге чейин ал акыбал момундай бир да чаң жок. Садыр Нуркожоевич. Болду, түшүнүктүү. Тигил неме элге, топтолгон элге баргылачы жакын. Бияка келсеңиз. Көрдүңүздөрбү? О, талапка ылайык кыдырып көрүп атабыз. Бизге да элге да тынчсыздандырбай маалымат берип турушубуз керек. Эл тынч болсун деп. Баары нормада экен, көрдүңүздөрбү? Баары азырынча үстүнүн ачылышында нормада болуп турат, бирок дагы эле көзөмөлдөп туралы. Карап тургула, любой момент барып, прибор менен барып туруп көргүлө. Аган эч ким запрет койбойт, тыюу салынбайт, көрүп тургула барып. Алдыгы жерде специалисттер болот, муну бүткөнчө чейин. Ошолор менен барып бирге карап турсаңар дагы болот. Анан кийин ошол баарын бүтүрүп салалы. Мунун дигил келечекти ойлонушубуз керек. Биз бир күндүк, бир жылдык жашоону эмес, келечекти. Ошо талаптын баары туура аткарылса эле элдин кыжыры келбейт. Туура аткарылат. Эч кандай бир камсанабагыла, туура аткарылат. Болду, дальше бүт баарын тазалап ташташсын. Мен өзүм жеке көзөмөлүмдө болуп турат. Мен күн сайын ал жактан видео материалдарды алып турамын, күн сайын видео материалдарды. Кандай ташып атат, не кылып атат, бүт баарын. Сиз тарыхта калган президент болдуңуз, бизге бир да президент келген эмес. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Макул, жакшы. Минкушевне көптөгөн маселелерди чечип бердиңиз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дайым колдойбуз сизди. Рахмат. Чын эле колдойбуз. Рахмат, макул.